Жакшылар дүйнөнү майрам кылат. Жакшылар ар дайым тегерегине жакшы эмоция чачат деп айтабыз. Ар дайым сиз дагы жакшы адамдардын катарын толуктаңыз. Жакшы маанайда болуңуз деп биз дагы эфирибизди жакшы тилек менен, жакшы ниет менен баштаганы турабыз. Эфирде Асыл Зат берүүсү, анын алып баруучусу мен Медина Чолпонова. Саламатсыздарбы? Эки эмес 5 балага апасың, элүү эмес 60ка таясың. Эркелеткин эркинче, энең барда, энесен да баласың. Анысыңарында ичин эле бардыгыбыз апабыз барда бала бойдон. Бардыгыбыз апабыз барда наристе бойдон кала берет экенбиз. Ал эми бүгүн сиздерге Ак босого ыргактары тобунун чыгармачылыгын көрсөткөнү турабыз. Анда эмесе чогуу биргеликте көрөлү. Çıktı toda soykayıp, otursam kırsa cüz çayıp, sürütü gönülden görünüp, süzgün sırlap bak jel kayıp, sürütü gönülden görünüp, süzgün sırlap bak jel kayıp. Sürgün kıyal bolcu, köngülüm köldüy dolu dolu, ızattak tozu tuturla, ısık köldün dolu dolu, ızattak tozu tuturla, ısık köldün dolu dolu. Düşenim yaşaynam joylap yeri, betimdi jursam joy sergi, oşuma
Мен Тыналиева Сезгүл, Ак Босого маласында жашайбыз. 1914 жылы мен Түркияга барып келип, анан Шайыр апалар группасы түзүлүп аткан эле. Ошол мезгилде Шайыр апалар группасын түзсөмбү деген ой менен кеткен. Кийин 2016 жылы Шайыр апаларды үйдөн издеп жүрүп, Шайыр апалар группасын түздүм дагы, өзүм ушу Ак Босого ыргактары деп атын койдум. Мага келгенде 11-12 кыздар келген эле, байбичелер, кыздар. Анан ошол учурда ырдашат, бирок комуз чертпейт эле. Баарына комуз черткенди, темир комуз ойногонду, ошондой эле ырдаганды, бийлегендин баарын үйрөттүм. Ушул менин эмгегим менен биздин Ак Босого ыргактары көптөгөн жерге барып келдик. Түркияга, эмеле айтып өткөн кыздардай, Түркияга, Афион шаарына, а мен болсо Афион шаарына барып келгенбиз. Ошол жерде түрктөрдүн фестивали болгон экен. Биз фестивалга ырдаганда ушунчалык түрктөр тура калып кол чабышып, абдан жакшы кабыл алган эле. Кийин биз ушул группабыз менен эле Ак Босого тобу менен Казакстандын Астана шаарына барып келдик. Мына ошол жерде бизге гран-при беришкен. Ар бирибизге гран-при алып, сүйүнүч менен келгенбиз. Мындан сырткары Ак Босого ыргактары болуп, дайыма жанагы кайрымдуулук концертине дайыма катышып турабыз.
Ар бир баланын жүрөгүндө алтындан кымбат баалуу өзүнүн энеси болот эмеспи? Мен ар дайым кубанганда, сүйүнгөндө өз апамды эстейм. Анткени апа деген бул сүйүү, апа деген бул мээрим, апа деген бул чексиз аалам. Ал эми азыр сиздерге Ак босого ыргактары тобунун неберелери менен болгон күү чертүүсүн көрсөтмөкчүбүз. Анда эмесе чогуу көрөлү. Мына ошентип мен өзүмдүн неберелерим менен силердин алдыңарда ойноп берели деп турабыз. Өзүңөр күбө болгула. Биз жаштар маршын Атай Кубанбаевдин күүсүн ойноп келдик. Өзүңөр тараза. Ал эми бул неберелерим, жакын арада эле үйрөнгөн неберелерим менен. Мен Жумагазиева Айдилдемен, ушул пенсионермен. Ана ушул бош убактымда ушул кружокко катышып, ырдап, коллектив менен чогуу жүрөлү деген ой менен чогуу жүрөм. Бала чакам бар, неберем бар, Кудайга шүгүр. Алаксыш керек болуп атат. Комуз үйрөнөбүз, ырдайбыз дегендей. Үйдө кечке отура бергенде эмне? Ушул алаксып неме кылабыз. Eni
Акбосого тобу боюнча кененирээк айта кетсек, бул топто көп кырдуу таланттардын ээлери дагы бар. Жана ошондой эле көп аспаптарда дагы ойнойт. Мисал алсак, комузда, кыякта, жана ошондой эле ооз комузда ойнойт. Ал эми азыр болсо ошол ооз комузда ойногон апаларыбыздан жагымдуу чыгарма жаңырсын. Мен Бейшенбай Алмагүл, ушул Акбосого тургуну болуп жашаймын көп жылдардан бери. Ушул 1917 жылы Акбосо кыргактары болуп, шайыр апалар болуп уюшкан. Мен 17-жылы ушул жолдошум алып келип Акбосо кыргактарына кошкон. Ошондон бери ырдап келатам. Көп жерлерге барып ырдап келдик. Турцияга бардык, Астанага бардык, анан Оштун 3-4 районуна бардык. Бишкектин райондорунда ырдап жүрөбүз. Ошол менен катар Ысык-Көл областынын 7 өзүндө аймак ишкоозлоруна катышып келип атабыз. 6 балам бар, 16 неберем бар. Ушу бош убактыларыбызда ырдап бийлеп жүрөбүз. Кыргыз элимди ушу келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайм. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, элибизде маданияттын өнүгүү жылдарынан болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Бар бекен истебай
Саламатсыздарбы, урматтуу теле Мен Айнагүл Үркөнова Керимбековна Жалал Абад областынын Аксу районунан болом. Учурда Бишкек шаарында номер 2 мектепте музыкадан сабак берип эмгектенем. Мен бул шаарга келгенден бери курсташым Сезгүл Тыналиева менен биргеликте ушул Ак Босок ыргактары группасына кошулуп, ошондон бери көп жерлерге концерттерге чыгып, телевидениелерге чыгып, ушул биргелик эжелер менен ырдап жүрөбүз. Ошол курсташым Тыналиевага, Сезгүлгө мен ыраазычылык билдирип кетем. Ар дайым жакшылыктар болсун, баарыбыз ынтымакта жакшы жашоодо жашап, кыргыз элим ар дайым тынччылыкта болсун. Энекем, сен бар үчүн мен да бармын. Жашоону белек кылдың, мага арнадың. Күн келет жаратканым насип этсе, ак сүтүңдү мага берген мен актармын. Мына ушундай жакшы бир ыр саптары менен биз дагы эфирибизди жыйынтыктаганы турабыз. Сиздер менен мен Медина Чолпонова болдум. Туура бир жумадан кийин жолугушканча аман болуңуздар. Sizler üşügön joksuңарбы? Мен аябай üşüdüm. Мен деле аябай üşüdüm. Мен üşügön жокум. Sen üşügön joksuңбу? Мага кыш мезгили жагат. Достор, sizler кышкы каникулда каяка бардыңар? Мен Манас айылына барып, чоң атама, чоң апама бардым. Мен ақтан сүт içtim, каймак жедим. Мен деле Таласка баргам. Sen de Talas'a bardın mı? Ооба. Sen kimge bardın? Чоң энеме, чоң атама бардым. Ekos bir jaka barıp тұрып da. Мен апам мага магазинден көп шоколад алып берди. Sen көп шоколад жеп тишиң ооруган жокпу? Жок, мен аябай шоколад жакшы көрөм. Аруки, sençi? Ben Bişkek şаарынын Локомотив аянчасына барып коньки тепtim. Мен деле коньки тепкен билем. Эшик аябай суук болуп атат. Кеттик анда балажанга. Кеттик.
Бул жер абдан жылуу экен. Достор, балачан көрсөтүүсүн баштайлыбы? Саламатсыздарбы? Мен Акылбекова Аруке. Мен Базарбеков Арлен. Мен Шерипова Медина. Тойтонун этеги, жүрүү балдар жетели, топурчагы толтура, десек себет жетеби. Жайы кышы карачы, жашы токой арасы, жаңы баскан баладай, жакшынакай балаты. Эй балаты, алып бекө барсам, коз мочокто агынтып, сени багып алсамды. Балаты жашыл татына, ончукта шариктер, салютчулды чаналар, мумпошле белеке, айтып койчу бул эмне, кайсы майрам элимде? Жаңы жыл! Арлен, сен эмне айткың келип турат? Мен кышкы каникулда жылы үйдө ата-энем жанында жаңа жылдык кино мультфильмдерди көрүп өткөзүп жатам. Дем алыш күндөрү үй бүлөбүз менен тоого чыгып лыжа теп таза абада эс алып келдик. Жана достор менен чана теп кардан кар кешини жасадык. Абдан сонун эс алган турбайсыңбы? Досторубузга музыкалык ырдесте. Шатмановада. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Талаев Темирван. Темирван, саламатсыңбы? Саламатчылык. Бизге өзүң жөнүндө тааныштырып кетпейсиңби? Менин атым Талаев Темирван. Мен 12 жаштамын. Мен 12 мектепте 6 класста окуйм. Андан сырткары Сайра Кизбаевдин атындагы 8 музыкалык мектепте билим алам. Каникулда эмне кылдың? Каяктарга барып келдиң? Каникулда суук болуп, үйдө турдум. Анан аспаптарды черттим, китеп окудум. Бул жакта көп аспаптар турат. Сен ушун баарын чертесиңби? Ооба, комуз чертем. Комуздан 4 жыл болду. Комуздан абдан көп чыгармаларды ойнодум. Анда бизге аспаптардан бирөөсүн чертип бербейсиңби?
Макул. Азыр мен Токтогул Сатылгановдун чайкамага күнү чечип берем. Азаматсың, анда бизге чопочор менен ойноп берчи. Макул. Бекташ Элдиккү. Азаматсың, аябай сонун ойноп турбайсыңбы? Мага жактым. Сен канча бир тууган болосуң? Мен 2 бир тууганмын. Эжем 14 жашта, мен күчүмүн. Үй бүлөгүңдө эч ким музыкага кызыкпаса, сен кантип кызыгып калдың? Телевизордон көрүп, ойногонун кызыгып калдым да. Сен музыкалык мектепке кантип барып калдың эле? Мен мамам апарды. Өзүм чопочорду көргөндө кызыгып калдым. Бул жерде дагы аспаптар бар экен, ошол жөнүндө айтып бербейсиңби? Макул. Могу сыбызгы, ага дагы 5 жыл болду. Могу сыбызгыдан койшуңгүсүн чечип берейин, Элдиккү.
аябай сонун чертесиң го. Мага сыбызы аябай жагып баштады. Сен ушу аспаптарды ойногондо чарчап, ойногуң келбей калган күндөр болду беле? Чарчабай эле. Ойногум келатат дагы эле. Көп чыгармаларды ойносоң жакшы болот. Бул жакта көп грамматалар бар экен. Ошолор жөнүндө айтып бербейсиңби? Ооба, алгачкы грамота чопочордун боюнча 1-класста мектепте 1-месте алгам. Нота таануу боюнча мектепте 2-месте алган. Анан башка сыйлыктар бар да. Бул жакта оз комуз турат. Сен оз комуздагы черте турбайсыңбы? Ооба, оз комуз чертем. Оз комузга мага 2 жыл болду. Оз комуздан анда Ала тоо жазы Нурланбек Нишановдун чертип берейин. Аябай жакшы, мага кызык болуп жатат. Сен жаңы жылга кандай белектерди алдың? Ошол жөнүндө айтып берчи бизге. Жаңы жылда конфеттерди эле алгам. Ошо конфеттерди, шоколаддарды алгам. Сонун экен, анда каникул болду. Кечке конфет, шоколад эле жеп жүргөн турбайсыңбы? Ооба. Эжең сенин комузуңду же сыбызгыңды ойноп көрдү беле? Же сенде сурады беле, мындай үйрөтүп көрчү деп? Өзү деле кызыкпайт. Жөн эле өзүм эле чертем да. Жакшы экен. Сен ушу телевизордон кандай мультфильмдерди көрөсүң? Кайсы каналды көп көрөсүң? Бала телевизордон Баластан деген передачаны көрөм. Сен мыктысың деген. Ошол жакта таланттарды көрөм. Сен ошол жактарга баргың келеби? Ооба, абдан баргым келет. Мен ойлойм, сен албетте сөзсүз барасың ал жакка. Өзүңдүн ушундай таланттарын көрсөтөсүң. Ооба. Сен китеп окуйсуңбу? Китеп окуйм, каникулда окуйм. Кандай китептерди окудуң? Каркөн китептерди окудум. Мага азыр аябай кызык болуп жатат. Сен ушул чейректе кандай болуп чыктың? Мектепте 4-5 эле чыктым, ошо 4-5 эле оценкаларды алдым. Жакшы экен. 2, 3. Абдан жакшы экен. Бул аспап эмне балдарга тааныштырып кетпейсиңби? Макул. Могу жагач оскомуз. Жагач оскомуздан 2 жыл болду ойногоныма.
эркин кайрыкты ойноп берейинби? Макул. Абдан жакшы экен. Бул жактан баары кыргыздын аспаптары экен. Ушинтип кыргыздын аспаптарын дагы көп ойноп кетебер. Рахмат. Аябай сонун ойнодуң. Бул жакта жалаң кыргыздын аспаптары турат. Ушинтип дагы ушундай эле кыргыздын атын чыгарып жүрөбүз. Кайра башынан, рахмат. Рахмат. Аябай сонун ойнодуң. Бул жакта жалаң кыргыздын аспаптары турат. Ушинтип дагы кыргыздын атын чыгарып жүрөбүз. Сизге да рахмат. Ушинтип телевизорго чыгайын. Урматтуу достор, бизде конокто Талаев Темирлан болду. Эрдан, сен өзүң жөнүндө тааныштырып кетпейсиңби? Мен Ашымбеков Эрдан. Мен 68-чи мектепте Алкул Осмоновдун атындагы мектепте окуйм. Мен 2-чи классмын. Мен 3 бир тууганмын. Айназик, Айтунук карындаштарым бар. Эрдан, кыргыз жигиттери жети атасын билиш керек. Сен билесиңби? Ооба, Айтып берчи. жети ата. Атам Азамат, чоң атам Ашымбек, бабам Саттар, бубам Дүйшөналы, жотом Тербишалы, жетем Түлөкабыл, кыштым Кийикбай. Азаматсың, ай сен балаты жөнүндө билесиңби? Ооба, жаңы жыл майрамына карата коюлган балаталардын эң бийиги Ош шаарында болсо, ал эми эң кыскасы Баткен шаарына коюлду. Борбор калабыз Бишкек шаарында бийиктиги 25 метр болгон жасалма балаты коюлду. Андан тышкары Борбор шаарыбызда дагы 5 ири балаты орнотулду. Ош шаарынын Борбордук аянтына коюлган балатынын узундугу 29 метрди түзөт. Ош шаарына коюлган балаты Кыргызстандагы эң узун балаты. Чүй областынын Токмок шаарына орнотулган балатынын бийиктиги 13 метр. Ысык Көл областынын Каракол шаарынын Борбордук аянтына 19 метрлик балаты орнотулду. Ал эми Балыкчы шаарына 10,5 метрлик балаты коюлду. Жалал-Абад областынын Жалал-Абад шаарынын борборуна орнотулган балаты 18 метр. Нарын областынын Нарын шаарына коюлган жаңы жылдын балатынын бийиктиги 20 метрди түзөт. Талас областынын Талас шаарындагы Атай Огонбоев атындагы музыкалык мектептин алдына 12 метрлик балаты орнотулду. Баткен областынын Баткен шаарынын борборуна 10 метрлик балаты орнотулган. Ал эми жалпы рейтинг түзө турган болсок, биринчи орунда Ош шаары 29 метр. Андан кийин Бишкек 25 метр. Жана 3-чү орунда 20 метр бийиктиги балатысы менен Нарын шаары турат. Андан кийинки орундар Каракол 19 метр. Жалал-Абад 18 метр. Токмок 13 метр. Талас 12 метр. Балыкчы 10,5 метр. Жана Баткен 10 метр шаарларын тийди. Мына ушинтип да жаңы жыл майрамы бүттү.
добушума айтып берейинби? Айтчы. Асман ыйлап солоктоп, көзүнөн жаш төгүлдү, сусап турган эгиндер кулпунуп коз көрдү. Бул эмне? Достор, жардам бергилечи. Дагы айтчы, мен түшүнбөй калдым. Асман ыйлап солоктоп, көзүнөн жаш төгүлдү, сусап турган эгиндер кулпунуп коз көрүндү. Бул эмне? Бул жамгыр да. Азамат, билдиң. Достор, каникулда ден соолуңарды жакшы карагыла. Жакында мектеп башталат. Барыңар, толук келгиле. Сиздер үчүн ырдесте. Достор, 2023 жылдын алгачкы балажан берүүсүн көрдүңүздөр. Биздин эфирим сиздерге жактыбы? Каникул бүткөндө жалаң 5ке окугула. 2 жана 3 албагыла, 4-5 алгыла. Көрсөтүүбүз ушуга чейин соңуна чыкты. Жакшы окуңар.